замандын талабына ылайык балдардын ушундай бир техникалык жактан өсүүсү. Форумга Чүй облусунун аймактарынан келген 50дөн ашуун жаш илимпоз катышып, 30дан ашуун илимий жана техникалык долбоор сунушталды. Жаштар өз эмгектерин көргөзмөгө коюп, калыстар тобунун сынынан өткөрдү. Форумдун ачылышы салтанаттуу түрдө комуз күбөлөрүнүн коштоосунда башталып, катышуучуларды уюштуруучулар жана ардактуу меймандар куттукташты. Максат биздин балдардын жаңы технологияларды, робототехникаларды өздөштүрүү жана ошолорду ишке ашыруу максатында өткөрүп атабыз. Бул биздин мекеме Чүй обласу боюнча академиянын филиалы болот, улуттук академиянын филиалы болот. Бүгүнкү күндө бизде 200дөн ашык бала окуп атат. Бүгүнкү күндө конкурстун максаты ошо айтып кеткендегидей эле балдарды жаңы заманбап технологияларга үйрөтүү. Жаңы техникаларды алып атабыз, заманбап үлгүдөгү станокторду алып атабыз. Бул балдардын бүгүнкү күндө көпчүлүгүнүн кызыгуусу болуп, көптөгөн балдар бүгүнкү катышууда. Форумдун акагында искусственный интеллект, 3D модельдөө, инженерия жана экологиялык долбоорлор боюнча ар кандай кызыктуу иштеп чыгуулар сунушталды. Катышуучулар жаңы технологияларды колдонуп, инженердик чечимдерди сунушташты. Об этом конкурсе я узнал от своего учителя информатики. Мен бул конкурс жөнүндө информатика мугалимимден билдим. Биз дароо эле катышып, бардыгы райондук турдан башталды. Биздин долбоор Кыргызстанда таштанды өрттөөчү завод куруу жана андан энергия алуу идеясын камтыйт. Долбоорубуз өлкөбүздүн энергетикалык системасын жакшыртууга, борбордук жылытуу тутумун өнүктүрүүгө жана атмосферага зыяндуу заттардын, анын ичинде смогтун бөлүнүп чыгышын азайтууга багытталган. Биз Бишкектеги жылуулук электр борборуна түшкөн жүктү жеңилдетип, таза аймактардын санын көбөйтүүнү каалайбыз. Башкача айтканда, өлкөбүздү туристтер үчүн жагымдуу кылып, таштанды көйгөйүн чечип, энергияны көмүр же мунай өрттөө менен гана эмес, кайра иштетүү аркылуу да алууга мүмкүн экенин көрсөтүүнү максат кылуудабыз. Избавить нашу страну от мусора. Иш-чаранын соңунда мыкты эмгектери менен айырмаланган жаш ойлоп табуучулар калыстар тобу тарабынан баалоосун укту. Форумга катышкан ар бир өспүрүм үчүн бул тажрыйба жаңы билимге жол ачып, келечекти изилдөөлөрүнө түрткү берди. Бул жерде балдар негизинен көрсөтүшөт өздөрүнүн колунан жаралган, жүрөгүнөн өткөргөн, ошол эле учурда айыл чарбага, ошол эле учурда биздин компьютердик жаңы технологияларды өнүктүрүү максатында балдар өздөрүнүн модельдерин презентациялашат. Мени жылдан жылга таң калтырган нерсе, балдар бүгүнкү биздин өлкөбүздөгү болуп жаткан бир өзгөрүүлөрдү, өнүгүүлөрдү өз жүрөгүнөн чыгарып, өздөрүнүн техникалык, өздөрүнүн жаратмандык менен жасалган техникаларын да көрсөтүп келишет. Мына биз азыр эле көп болдук, мисалы, кээ бир райондун балдары жаш өзгөчөлүгүн эске салып кетейин. Жаш өзгөчөлүктөр 10-14 жашта, 14-16 жаш, 10-13 жашта эки жаш өзгөчөлүктөр эске алынып катышат. Биз бул форумдун иш аркагында балдардын ойлоп табуучулук, долбоор менен иштөө максатында уюштурулуп жаткан форум. Балдар деген бунда өздөрүнүн жаңы ойлоп тапкан эмгектерин алып келишти. Бардык балдар аябай катуу даярданып келишиптир. Форум жакшы деңгээлде өтүп атат. Балдар дагы ошо биз балдардын баардыгына ийгилик каалайбыз. Ушундай жаш өнөрлүү балдарыбыз дагы мындан да өсүп, ошолорду ишке Кыргызстанда өнүккөнгө чоң салым кошо алабыз деп ишенебиз да. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар жаштарга өз талантын өнүктүрүүгө бөлгө түзүп, алардын жаңы технологияларга болгон кызыгуусун арттырат. Форум келечекте дагы өткөрүлүп, кеңири масштабта улантылат. Сегодня я вам привез... Айдана Ашимова, Чингис Садыков, УТРК Чүй.